Jusup alardın arasından Benjamin'di görüp öz үйünün başçısına mындай dedi: "Bul adamdарды үйгө киргизип, мал союп, тамак пышыр, анткени бул адамдар мени менен түштөнүшөт." Ошондо ал адам Жусуп айткандай кылып, бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизди. Жусуптун үйүнө киргизишкенден улам бул кишилер коркуп кетишип, "Бул кабыбызга кайра салынган мурунку күмүштөр үчүн болуп жатат. Бизден кыйкым таап, кол салыш үчүн, өзүбүздү кулга айландырып, эшектерибизди тартып алыш үчүн үйгө киргизишти" дешти. Ошондо алар Жусуптун үй башкаруучусуна жакын келишип, ага эшиктин жанынан мындай деп сүйлөй башташты: "Кулак салчы мырза, биз мурунда азык сатып алганы келгенбиз. Жолдо түнөгөн жерибизде каптарыбызды ачсак, ар бирибиздин күмүшүбүз каптарыбыздын оозунда салмактап тартылган боюнча экен. Азыр биз аларды өз колубуз менен кайра бергени келдик. Ал эми азык сатып алыш үчүн башка күмүш ала келдик. Каптарыбызга күмүшүбүздү ким салып койгонун билбейбиз." Ал тынчсызданбай эле койгула: "Коркпогула. Силердин кудайыңар, атаңардын кудайы, кабыңарга кенч салып берди. Күмүшүңөр жөнүндө мага да жетти" деди да аларга Шимонду алып келди. Анан ал киши бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизип суу берди. Алар буттарын жуушту, ал булардын эшектерине да жем берди. Алар белектерин түшкө маал Жусуп келер убакытка жакын даярдап коюшту, анткени ошол жерде тамактанышаарын угушкан эле. Жусуп үйүнө келгенде алар колдорундагы белектерин үйгө алып кирип, ага беришти. Анан жерге чейин ийилип таазим этишти. Жусуп алардын ден соолугун сурады. Анан мындай деди: "Силер айткан каары атаңар күйлү күчтүүбү? Дагы эле тирүүбү?" Алар: "Сенин кулуң биздин атабыз күйлү күчтүү, дагы эле тирүү" деп жооп беришти. Анан баш ийип таазим этишти. Жусуп өзүнүн энесинин уулу бир тууганы Бенжаминди көрүп: "Бул силер айткан кенже бир тууганыңарбы?" деди. Анан ага кайрылып: "Уулум, Кудайдын ырайымы сени менен болсун" деди да